Камсыздандыруу программалары боюнча медициналык кызматтарды жеңилдетилген формада алуучу документ болуп эсептелет. Бул полисти камсыздандырылбаган адамдар алса акысы бар. Камсыздандырылган адамдар бул полисти менен жумуш аркылуу ала алышат да. Полисти алыш үчүн 18 жаштан өйдөнгү жарандар алса болот да. Ар бир жаран өзүнүн жашаган жеринде баштапкы медициналык жардам берүүчү борборлордо же болбосо ЦСМ деп коебуз, же үй бүлөлүк медициналык борбор. Ошол жерге кайрылса болот. Андан сырткары дагы бизде ар бир областта аймактык башкармалыктар бар да. Милдеттүү медициналык камсыздандыруунун аймактык башкармалыктары. Ал жерге да кайрылса болот. Ал жерге барыш үчүн биринчи өзүнүн колунда өзүнүн ошол атуулдугун тастыктаган документ болуш керек. Ал бул паспорт. Паспорт менен кайрылса, ал жерден атайын үлгүдөгү арыздын формасы бар. Ошол формадагы арызды толтуруш керек да. Ошол толтуруп, акысын төлөгөндөн кийин 1 жылга берилет. Бул 1200 сом төлөнөт. Төлөнгөн күндөн баштап 15 күндөн кийин бул өзүнүн күчүнө кирет. Бизде саламаттык саякаттоо оюндары бейтаптын абалына карап кабыл алышат. Эгерде ошого көрсөтмөсү бар болсо кабыл алууга алар эч кандай кабыл албай койгонго акысы жок болот. Биз айтып атпайбызбы, экстремдик медициналык кызматтар булар бекер берилет да, бекер алышат. Андан экстремдик абалдан чыккандан кийин гана анан булар баягы стаплата деп коебуз. Кошумча төлөм дейбиз. Ошо кошумча төлөмдү төлөш керек. Бул кошумча төлөмдүн размери бейтаптын льготасына байланганда. Эгерде бейтап камсыздандырылган жаран болсо, анда бул орточо эсептеги зарплатаны төлөйт. Эгерде ал камсыздандырылбай калган болсо, максималдуу баада төлөп калат да. Балдарды мектепке жана садиктерге киргизүү үчүн университеттин кереги жок. Бул балдар өзү 18 жашка чейинки балдар камсыздандырылган болуп эсептелет. Ошон үчүн булар баштапкы амбулаториялык деңгээлде базалык жардамды, медициналык жардамды булар жеңилдетилгенине карабастан, камсыздандырылган статусуна карабастан эле бүт баардык базалык программа, пакет услуг деп коебуз, ошолор бекер алса болот да. Статусуна карабай, камсыздандырылган статусуна карабай, жеңилдетилген статусуна карабай эле алса болот. Базалыктарга кайсылар кирет? Бул кандын анализи, заранын анализи, электрокардиограмма, кандын билдөө жана вагиналдык жана уретралдык мазокторду булар базалыктарга кирет. Анан баягы врачтын кабыл алуусу, дармин жазып берүүсү булар баардыгы базалык программага кирет. Ошол боюнча статусуна карабай эле бул гарантированный пакет услуг болуп эсептелет, буну алышат. Бул жерде каттоонун өзүнчө эрежелери бар. Биз айтабыз ушу айылдан келип, шаарга келип турса, каттоого 3 айдан кийин, 3 ай ичинде жашап турган адамдарды каттоого алабыз деп ушундай эреже бар да өзүнүн. Ал эрежеге кош бойлуу аялдар менен балдар кирбейт. Кош бойлуу аялдар 1 күн жашайбы, 2 ай жашайбы, келери менен каттоого алышат. Жана балдарды дагы келери менен каттоого алышат. Калган бүт биздин жарандар ушу 3 айдын ичинде ушул бир жерде шаарда пропискага туруп каттоо болуп турса, анда аларды уже
эгер борборлоруна барып катталат дагы ошол жерден жардам алып баштайт. Эми бул паспорттун негизинде болуп атпайбы? Паспорттун негизинде эгерде жоготуп алса жана 18 эле сом төлөп кайра жазып берип атпайбызбы? Аз эле кыйнабай эле да. Да. Анан мындай суроолор менен бизге кайрылгандар чындыгында аз. Туурабы? Аты жөнүн өзгөрткөндөн кийин баарын өзгөртүш керек да, туурабы? Алардын да өзүнчө тартиби бар. Кандай шартта биз чет элдик жарандарга ОМС милдеттүү медициналык камсыздандыруунун полисин беребиз. Бул сатылат. Алар прейскурант боюнча алардыкы кымбатыраак чет элдик жарандарга. Аймактык башкармалыктарга кайрылса болот. Жана мына Бишкекте дагы биздин аймактык башкармалык бар. Ошондой эле ар бир областтын борборунда да аймактык башкармалыктар бар. Ошондой эле жана баштапкы медициналык тейлөөчү уюмдарга кайрылса болот, жанагы үй-бүлөлүк медициналык борборлорго. Айтып кетчү нерсе бар. Бул жерде эгер ата энесинин балдардын ата энелеринин бирөө Кыргызстандын жараны болуп, Кыргыз Республикасынын жараны болуп, экинчиси башка чет мамлекеттин жараны болуп калса, анда балдары булар автоматтык түрдө камсыздандырылган жарандар, Кыргызстандын жарандарына катары эсептелинип, аларга баягы